Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 23 апрель 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Кара Суу базарына 400-500 метр аралыкта жайгашкан сатылуучу 2 кабаттуу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй өтө арзан баага коюлду туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бир күндө эле сатылып кетет, Кудай буйруса. Колдон чарбаңыздар. Мен турган жер бул Кара Суу базарынын жанында турам. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, Кара Суунун кире беришинде жайгашкан светофорду билесиздер. Светофордун жанында туугандар банктын түрлөрү бар. Жанында банктын жанында болсо Кыргыз Телеком бар. Ошол жерден светофордон сиздер туугандар оңго бурулуп, бул жака түз бир 400 метр жүрүп келгениңиздерде, мына жерде чоң мечит бар, Кара Суу базарынын чоң мечити. Ошол мечиттен өткөнүңүздөрдө ушул жолдун оң тарабында Кыязбек атындагы көчө жайгашкан. Ушул көчөгө кирип ичкериге 200 метр түз жүрүп барасыздар дагы, сол тараптагы экинчи көчөгө кирсеңиздер, ошол көчөнүн кире беришинде башталышында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бара бериңиздер туугандар, маалымат беребиз. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, бул тараптагы баягы Эркин, Большевик, Агартуу деген айылдарга бет алсаңыздар болот туугандар. Туугандар, мен жанагы айткан ушул көчөгө кирип, бул жака бир 30 метр түз жүрүп келгениңиздерде оң тарапта ушул жанагы сатыла турган 2 кабаттуу чоң жер үйүбүз жайгашкан. Срочно сатка коюлду. Колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Мынакей көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн көчөлөрүнө. Анан өтө сонун жер экен туугандар. Абасы таза, тынч, кадимкидей шамал жүгүрүп турат туугандар. Анан Кара Суу базарына деле жакын, 5 мүнөттө пешком барып каласыздар. Өтө жакын экен Кара Суу базарына. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү 2 кабаттуу жер үй. Жери туугандар 6 сотых. Азыр мен сиздерге чек араларын түшүндүрө кетейин. Чек арасы ушул жерден башталат, коңшусунун үйүнүн жанынан. Анан бүтүшү ушул жерге чейин болуп калат. Мына жерде дагы кичинекей бир кошумча эшиги дагы бар. Ошол жерге эшик жасатып алсаңыздар дагы болот, кичинекей эшик. Мына ушундай туугандар. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү дагы өтө сонун. Бул жактагы воротаны ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде асты стяжка, болжол менен бул жака бир 4-5 машина кеңири батат. Жерин айттым туугандар, 6 сотых. Анан кызыл китеби бар, документтери так. Закон түрүндө өздөрү жакшылап өткөрүп берет. Условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде агын суу дагы, таза суу дагы бар. Свет бар, анан природный газ дагы бар туугандар. Жана көчө тараптан көрдүңүздөрбү? Газдын турбалары кадимкидей өткөн. Бардыгы бар экен туугандар, мындай айтканда. Центральный канализация болсо, Кудай буйруса жакынкы айларда келет дейт. Себеп дегенде бул жер Кара Суу базарына, Кара Суу шаарына өтө жакын туугандар. Келечеги бар жер. Мынакей бул үйдүн короосу, жери 6 сотук тегиз экен. Мына жакта чоң конкилярсы дагы бар. Бул тарапта сырткы ажатканасы туугандар. Анан мына жерде болсо навес, 3 очок, сырткы тапчан, самор бүт бардыгын ушул жерге жасап алсаңыздар болот. Анан мына жерде туугандар 3 бөлмөдөн турган времянкасы бар. Даяр, кирип жашай берсеңиздер болот. Бул времянканын ылдый тарабында 3 бөлмөдөн турган подвалы дагы бар. Подвалынын бийиктиги болжол менен бир где-то 1,80 чыгып калат экен. Азыр мен сиздерге ушул чоң үй тууралуу маалымат берип баштайын. Узун турасы туугандар 10/5 бышык кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган, крышалары жабылган, чердактары черный потолок болгон, үйдүн ичи сырты кумшубак, айнек терезелери пластик. Салынганына туугандар 1-2 жыл болуптур. Мындай айтканда ПСО жер үй алсаңыздар сиздерге деле плюс болот, алып чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Жалпысынан туугандар бул 2 кабаттуу үйүбүз 4 бөлмөдөн турат. Мынакей киргениңиздерде бул прихожкасы. Экинчи кабатка ушул жерден чыгып кетсеңиздер болот. Кийин лестница жасатып алсаңыздар болот туугандар өзүңүздөр. Так, бул биринчи бөлмөсү. Кумшубак үй. Электромонтаждары бүткөн, айнек терезелери коюлган. Анан биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна монолит плита дагы басылган туугандар. Бул жерден мына ушундай үйдүн алды көрүнүп калат экен, сонун экен. Так, биринчи кабаты 1 бөлмө, бирок чоң бөлмө экен, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Экинчи кабаты болсо туугандар 3 бөлмөдөн турат. Жалпысынан 4 бөлмө.
лестница жасап аласыңар, ошол жактан чыгып келе бересиздер. Анан биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна монолит плита ташталган. Жана айтып өттүм. Бул экинчи кабаттын биринчи бөлмөсү. Үй кумшубак, электромонтаждары бүткөрүлгөн, айнек терезелери пластик, чердактары дагы черный потолок болгон. Анан туугандар мына жерден үйдүн алды короосу көрүнүп калат. Окей. Зерикпей жакшына көргөзүп берейин туугандар. Так, бул болсо экинчи бөлмөсү, окей. Бөлмөлөрү кеңиргенен. Так, бул болсо экинчи кабаттын 3-чү бөлмөсү. Жалпысынан экөө биригип 4 бөлмө болот. Окей, туугандар, бул жерден дагы мына үйдүн алды, короосу, бүт бардыгы көрүнүп калат, сонун болот. Там анан бул чоң үйдүн бул тарабында бир 2,5 метр дагы место калтырылган. Бул жерге кичинекей эшик жасап алсаңыздар дагы болот туугандар, эгерде кийин мал жандык багып калам деп турган болсоңуздар. Мына ушундай туугандар, мындай аурасы сонун экен. Тынч, сонун. Азыр мына ушул 3 бөлмөлүү времянка тууралуу маалымат берип баштай берейин. Узун туурасы туугандар, так, 12ге 6, 3 бөлмөдөн турат. Бирок ылдый тарабында 3 бөлмөдөн турган подвалы дагы бар. Азыр кирип бүт бардыгын көргөзүп берем. Анан бул времянкасы даяр, келип эле жашай бересиздер. Окей, бул прихожкасы, коридору. Узун сонун экен. Так, бул биринчи бөлмөсү. Асты жыгач. Мына ушундай ремонттору деле жакшы. Бир сыра уборка кылып туруп жашай берсеңиздер дагы болот. Так, бул экинчи бөлмөсү. Мына жерде печкасы дагы бар. Үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылсаңыздар болот. Анан туугандар, бул 3-чү бөлмөсү. Эң негизгиси асты жыгач экен, ушуну эске алып коюңуздар. Анан сатылуучу үйдө буюм-тайымдарды көрүп атасыздар. Келишим түрдө ээси менен кийин түзмө-түз өзү менен сүйлөшүп келишип аласыздар. Так. Подвалы дагы бар туугандар. Подвалына көргөзүп берип коеюн. Окей. Подвал дагы 3 бөлмөдөн турат. Болжол менен туугандар бийиктиги 1,80 чыгат экен. Окей, 3 бөлмө. Буюм-тайым, салат, варенье бүт бардыгын ушул жака кийин коюп койсоңуздар дагы болот. Подвал керек. Мына ушундай туугандар. Үйдүн алды короосу дагы сонун көрүнүштө. Документтери так экен, эч камсанабай ала бериңиздер. Шартка байланыштуу сатыкка коюптур. Эми баасын айтайын туугандар. Баасы болсо $75,000 бааланды. Анан реальный клиент болсо жакшы кеми болот деп атат. Вариант обмен жолдорун ээсине чалып өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Кара Суу базарынын жанында жайгашкан, бардык условиялары бар болгон ушул 2 кабаттуу сонун үйдү колдон чарбаңыздар. Баасы дагы өтө жакшы баага коюлган.